Кыргыз тилинин жашоого пайдасы кандай? Кыргыз тили кыргыз элинин улуттук тили, улуттук маданиятынын формасы. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили болуп саналат. Кыргыз тили теги боюнча түрк тилдеринин системасына кирет да, Алтай тили менен бирге Чыгыш Хун бутагынын кыргыз кыпчак түбүн түзөт. Кыргыздарда эне тил болбой эл болбойт деген макал бар. Чынында кыргыз тилинин кереги бизге, кыргыздарга абдан зор. Себеби биздин тил болбогондо биздин кыргыз деген атыбыз, кыргыз мамлекети жок болмок. Тилсиз жашоо болбойт. Кыргыз тили айлана абыздагы адамдар менен баарлашууга, жаңы нерселерди үйрөнүүгө, жакындар менен бөлүшүүгө, китеп окууга, иштөөгө мүмкүнчүлүк берет. Мындан тышкары коммуникациялык функциялардан тышкаркы эстетикалык жана этикалык функцияларды да аткарат. Кыргыз тилин терең билүү адамга логикалык жана ынандуу сүйлөөгө, өз оюн так жана туура билдирүүгө мүмкүндүк берет. Сабатсыз сүйлөө, туура эмес жазылган сөздөр, туура эмес коюлган тыныш белгилери тексттин маанисин карама-каршы мааниге бурушу мүмкүн. Ошондуктан ар бир адам өзүнүн тилин билүүсү зарыл. Ата-бабаларыбыз бизге атайын көнөрбөс сөз казынасын мурастарын калтырып кеткен. Аларды окуп үйрөнүү, аң сезимибизди, тилибизди байытуу биздин милдет. Өнөр алды кызыл тил деп, калкыбыз сөз өнөрүн абдан бактаган. Ошон үчүн Манас сыяктуу улуу эпосту калтырып кетишкен. Биз байыркы кыргыздардын урпактары аларга миң айтып, төбөлүк таазим кылууга милдеттүүбүз.